Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani yefqahu qawli. Allah'ım barısqa пайдалы ilim nasip kıl. İbn Qayyim rahimahullah'nın Dart jana Dawa деген kitebinde ушул bölükкө gelip toktogонбуз. İbn Qayyim rahimahullah ушул bölümde жалпысынан айтканда дейт. Аллах тууралуу жакшы ойдо болуу, жакшы ой куткарууга алып баруучу себептер менен гана болот. Кандай жакшы ойлосоң дагы билгин, ошол жакшы оюң жакшы амалдарга, сооп амалдарга амал кылууга түртүш керек. Мына ошондо Аллах таалам жөнүндө жакшы ойлогон оюң жакшы болуп саналат. Анын белгиси амал менен коштолгондугу. Ал эми кыйроого, зыянга алып баруучу, күнөөгө алып баруучу себептер менен кошо болсо, бул чыныгы жакшы ой болуп саналбайт. Бул адам өзүн өзү алдоо. Кимде ким Аллах таалам жөнүндө жакшы ойдомун деп бирок амалын караса, амалы жаман болсо, ал адамдын жакшы ойлогону Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп Аллах таалам жөнүндө жакшы үмүт кылып жакшы ойлогондор эмне жалган десе да болот. Себеби Аллах тааламдын даанышмандыгына дал келбеген ойдо бул адамдын абалы. Эгер жок бул да жакшы ой, анын негизи Аллахтын кечирими кең, ырайымы чоң, кечирими жоомарттыгы, айкөлдүгү деген нерселер менен таяна турган болсо, анын ырайымы каарынан мурда келет. Жазалоо ага пайда бербейт, кечирүү зыян, кечирүү дагы ага зыян бербейт деп айтылса, кээ бир адамдар ушинтип келтирет дейт Ибн Кайым. Аллах тааламдын ачуусунан мурун ырайымы турат. Аллах тааламга эч кандай зыян бербейт, каалагандай кечирип койсо деле. Керек болсо адам баары Аллах тааламга сыйынып кетсе, ага пайда берип койбойт. Ошондуктан биз Аллах тааламдын кечиримин кең көрөбүз, чоң көрөбүз деп жана таянгандар. Буларга айтылат, ооба абал ушундай, Аллах таалам кең кечиримдүү, керек болсо сен ойлогондон да чоң кечиримдүү. Бирок ушул нерсени туура коюш керек дейт. Бирок мунун баары өз ордунда тийиштүү жеринде гана колдонулат. Ошондой эле Аллах таалам кемчиликсиз зат, даанышман зат, ушундай сыпаттар менен дагы сыпатталган. Өч алуучу, азабы катуу, каардуу, өч алуучу деген. Жанчыдагы азап берет деген. Ушундай сыпаттар менен да Аллах таалам эмне? Сыпаттар бар. Эмнеге бир сыпаттарын кабыл аласың да экинчи сыпаттарын жокко чыгарасың? Эмнеге бул сыпаттарын ишенесиң да кийинки сыпаттарын ишенбейсиң же? Эгерде жакшы ой Аллахтын ысым сыпаттарына гана таянса, анда таквада бузук адамда, имандуу адам, капырдагы баардыгы эмне бирдей болмок. Баардыгын кечирип турган болсо. Мына ошон үчүн кайсы бир күнөөкөр адам, капыр адам Аллах тааламдын ачуусун келтире турган, каарын келтире турган кадамдарды кылган адамга Аллахтын ырайымдуу деген, мээримдүү деген, кечиримдүү деген сыпаттары эмне кылбайт экен? Жардам бербейт экен, пайда бербейт. Эмнеге? Себеби ал Аллах тааламдын каарын келтире турган кадамдардын үстүндө. Аллах тааламдын ачуусун келтире турган, арамдарын тебелеген, арамдардын үстүндө жүргөн адамга ага Аллахтын ырайым сыпаттары тийиштүү эмес. Аллахтын ырайымды кечирими кимдерге? Ошо ырайымдын себебин жасаган адамдарга, кечиримдин себебин жасагандар, кечиримдин амалын кылып жүргөн адамдарга. Тескерисинче жакшы ой деген тобо кылган, өкүнгөн, күнөөдөн баш тарткан, жамандыкты таштап жакшылыкка бет алган, өмүрүнүн калганын ушу жакшылык менен, ибадатка менен өткөргөн адамга пайда берет. Мына ушул адам жакшы ойдо болсо жарашат. Аллахым, сен жөнүнөн оюм жакшы, мени кечиримиңе бөлөй көр, ырайымыңа бөлөй көр, акыретиңе киргизе көр. Аз болсо да тоо кылып калдым. Буйругуңду аткардым колуман келгенче, тыйыңан тыйылып атам колуман келишинче. Өзүң ырайымыңа бөлө, кечирим деп адам амал менен оюн бириктирип амал жасайт. Мына ушундай болот Аллах жөнүнөн туура ой деген. Ал эми биринчидегилер жакшы ойлорду ойлоп, бирок эч кандай амал кылбаган адам, ал өзүн өзү алдаган адам. Биринчиси өзүн өзү алдоо. Ал эми экинчиси мына чыныгы чырайлуу ойлоо. Мына чыныгы туура ой Аллах таалам жөнүндө. Автор айтат, бул бөлүмдү мени узак сүйлөдү, узун жазыптыр деп көрбө дейт. Анткени ага муктаждык аябай чоң. Ошолдо мына аалым айтып атат өзү. Айрыкча Аллах тууралуу чыныгы жакшы ой менен өзүн өзү алдаган адамдарды көп көрдүм дейт. Ошон үчүн адам жакшы оюң, жакшы үмүтүң, Аллах таалам жөнүнөн оюң таза, тунук болду деп өзүн алдап, амалдарын бар чаржайт болгон адамдарды көрдүм дейт. Булар өздөрүн өздөрү алдагандар.
керек болсо Кудай сактасын, Аллах Тааланын дүйнө бул даанышмандыгында дал келбеген ойдо. Муну Куранда Аллах Таалам көп жерде кайтарган. Эй адамдар, силер ойлойсуңар эмне? Капыр менен мусулманды бирдей кылып коем. Кылмышкер менен соопту жүргөн адамды бирдей кылып коем. Кандай бул жаман ой. Ар кимдин ушул амалына жараша жазасы берилет. Бул Аллах Тааламдын абсолюттуктуу эң бийик адилеттүүлүгү да. Ырайым менен бейишине киргизет. Каар менен тозокко киргизет. Ачууланат кулдарына. Мына ушул дүйнөнү акыйкат менен жараткан Аллах Таалам. Ушул нерсени мусулман адам жакшы түшүнүш керек. Эң жөнөкөй эле адам. Карасаңыздар, эки адам бир заводдо иштеп атат дейли. Келишим менен келди. Анан бирөө айтып атат, бул деген шеф былжырбай, же болбосо үмүт мен иштебей деле акырын келип көндүрүп коем, же болбосо бул шедрый, айкөл киши. Мен ары келип, бери келип деле иштебей деле акырын бар айлыгымды алып коем. Экинчиси болсо өзүнүн келишкендей убадасында туруп, убагында келет, ишин так аткарат, кетет. Ал ишеничте. Бул башчыбыз келишкенде айлыгымды алам, акчамды алам, отпускамды алам, ишим кылам деп. Экинчиси жаман жананда ойлойм. Мындай иштебей деле мен айлыгымды ала алам. Же бул менен мамилем жакшы, же бул мени кечирип коет, же көз жумуп коет деген. Ошол адамдын ошондой ойдо ишти кылабы жакшы, кылбайт, ишти жакшы кылбайт. Эмнеге? Себеби анын оюнда мен бул жерге толук иштебей деле акчамды ала алам деген ою бар. Ошон үчүн ошондой ою эмнеге түрттү? Амалды туура эмес кылууга түрттү. Ишти аткарбоого түрттү. Боштукка түрттү, шалакылыкка түрттү, кайдыгейликке түрттү, кош көңүлдүүлүккө түрттү. Бул жөн эле адамдын эмесинде. Эми ошол адам жөнүндө кандай ойлойт бул? Элестеткиле. Анан бул дүйнөдө деле Аллах Таалам улук, Аллах Тааламдын алдында. Мен үмүтүм жакшы, оюм жакшы, жүрөгүм таза деген адамдар кооз сөздөр сүйлөп туруп, бирок канча деген аяттар турат, хадистер турат. Амалың менен адамсың деп. Сөзүң менен эмес, амалың менен. Үмүтүң кандай жакшы болсо, ошондой жакшы амалдарды кыл. Оюң кандай жакшы болсо, менин буйругумду аткарып тыйгандарыман тыйыл кулум деген. Канча деген чакырыктар бар. Анан баарын амалдын баарын таштап, Кудайдын ырайымына таянып алып, Кудайдын кечиримине таяндым, үмүтүм узун деп жүрө бери, бул кур өзүңдү өзү алдоо. Андай аяттар, андай хадистер, андай мыйзам жок. Мына азыр бул жерден да шейх айтат. Аллах Таалам Куранда Тоха сүрөсү 82 аятта айтат. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila solihan thumma ihtada. Мен чыныгы кечиримдүүмүн, кечирүүчүмүн. Ким үчүн десе, лиман таба, ким тообо кылса дейт. Wa amana, ыйман келтирсе, wa amila solihan, солих амалдарды жасаса, thumma ihtada, анан туура жолдо жүрсө дейт. Ушундай туура жолдо жүргөн, солих амалдар жасаган, ыйман келтирген, тообо кылгандар үчүн мен кечиримдүүмүн деп атат. Курмут кылган, жакшы ойдо эле болуп калган, ишенип эле койгон, андай деген аяттар таппайсыздар. Куранда каякта аят келсе, ыйман келтирсе, амалды кошо, эри шаркка кайтат. Ыйман келтирген, солих амалдар жасаган. Ыйман келтирген, сооп амалдар жасаган. Ал эми ким тообо кылбай, күнөө иштерди улантып жүрө берип, анан Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп айтыш бул туура эмес түшүнүк. Бул Аллах Таалам жөнүндө туура ойдо эмес. Аллах Тааламдын кадыр баркын, улуктугун сезе билбегендик. Данышмандыгына дал келбеген бир төмөн ой. Эгер бир адам үйүндө отуруп алса, рызык өзү келет, рызкын издебейм, тамакты жебейм, ичпейм, мен Аллах Таалам жөнүндө жакшы ойдомун. Аллах Таалам өзүмдүн кажетимди чечип берет деп. Мен отура берем десе. Болобу ошондой? Себепти кылыш. Аллах Таалам рызкын берген сага, тагдырыңа жазган, себебин кыл. Эгерде Аллах Таалам жөнүндө жакшы ойдо болсоң, анда себепти кыл. Адам деле иштейт, билет, Аллах Таалам рызкын берген, мына ошо мен себепти кылайын деп, эртең менен жанагы чымчык ачка кетип, кечкисин ашказан толтуруп келгендей эле себептер. Мына ушундай мыйзамды койгон. Бейишке кире турган адамдарга да, акыретте Аллах Тааламдын ырайымына, кечиримине бөлөнө турган адамдарга да себептер жасак. Ырайымына бөлөнгөн келип атып, ырайымдын себептерин, амалдарын жасак. Кечиримине тушкун келген келип атып, Аллах Таалам эмнени кечирем деди эле. Кандай амалдарсызды кечиримди убада берди эле, жаса ошо амалдарды. Ошол адамдардын сөзү дейт шейх. Аллах Таалам эми азаптаганда Аллахка пайда деле бербейт, Аллахка кечирип койсо зыян деле бербейт го дегендер. Аллах Таалам бир адамдар жазалагандыгы, бирөөлөрдү кечирип койгондугу, бул ошол Аллах Таалам өз ырайымы менен, адилеттүүлүгү менен жасайт аны. Жакшылык кылып келген адамдарга Аллах Таалам жакшылык берет, жамандык кылып келген адамдарга Аллах Таалам жамандык берет. Ушул өзү эмне экен? Адилеттүүлүк. Мындай чыкканга булардын оюнда Аллах Тааламдын адилеттүүлүгүнө да доо кетирип атат. Мындай ойдо болгондор.
Мына Алла Таалам ушундай адилеттүү, данышман, ар нерсени өзүнүн ордуна койгон. Бузукуну да өзүнүн ордуна коет, жакшылыкта жүргөн адамды да өз ордуна коет. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз, мына мусулман момун адам канча деген өлгөнчө эртең менен эрте туруп дарат алат. Күндүн суугуна, муздагына дебей, канча деген нерседен напсисин тыйып жүрөт. Намазын окуп жүрөт. Шахватына жакса да айрым арам нерселерди тыйлат ошодон. Аллах Тааламдан жакшы үмүт, жакшы ойдо болгондугунан бейишине кирейин деп. Анан өлгөндөн кийин биякта бирөө кутуруп жүргөн, бейбаш, бүт бузук иштин баарын башына салып жүргөн адам. Намазы жок, Кудай менен иши жок. Анан ал дагы бейиш кирем десе, ал дагы бейиш кирип кетем турган болсо мисалы. Бул эмне болот? Мындай сыртынан караганда Алла Тааламдын данышмандыгына дал келбеген, адилеттүүлүгүнө туура келбеген көрүнүштө. Мына ушундай түшүнүктөрдү Куранда Алла Таалам өзү айткан. Эй, силер кандай ойлойсуңар? Мен эмне мусулмандарды бузуклардай кылып салмак белем. Ошондой жазаны берип салмак белем мен дейт. Малакум кайфа тахкумун. Кантип силер мындай ойго барасыңар? Кандай силер мындай өкүм бересиңер? Мындай айтканда мен мындай кылып мусулманды бузуклардай кылып салбайм. Бузукунун бузукудай жазасы берилет. Жакшылыкта жүргөн адамга Алла Таалам соопторун жоготпойт. Калам сүрөсү 35-аят. Ам хасибалладина иштараху сайати ан наджалахум калладина аману ва амилус солихат саваа махьяхум ва маматухум саа ма яхкумун. Кээ бирлер ушундай ойлошот дейт. Күнөөлөргө батып алып, күнөө иштерди жасап алып, анан өздөрүн жана ыйман келтирген солих амалдарды жасагандардай кылган мындардын катарына кошулуп алып, жашоосу дагы өлгөндөн кийинки абалындагы ушундай болушун каалайт. Ыйман келтирип, солих амалда жүргөн адамдар менен бирдей кылып коюшун каалайт дейт. Кандай жаман ойлошот булар. Кандай бул акылсыздык. Аллах Таалам асмандарды, жерди акыйкат үчүн жаратты. Ар бир жаралган жанды өзүнүн абалына жараша жазасын берет. Эч бир адам зыянга же зулумга туш болбойт. Айтканда зулумга туш болбойт. Ар ким өзүнүн амалына жараша жазасын алат. Жасия сүрөсү 22-аят бул. Ам наджалул ладина аману ва амилус солихат кал муфсидина фил ард ам наджалул муттакина кал фуджар. Биз эмне ыйман келтирген, солих амалдар жасаган адамдарды жер бетиндеги бузукулук иштер жасагандарга менен тең кылып коебузбу дейт. Же ошондой кылып коебузбу дейт. Же такыва адамдарды күнөөкөр бузук адамдардай кылып коебузбу. Мындай болушу мүмкүн эмес деп Алла Таалам канча деген аяттарда четке каккан. Мунун баары эмнеге? Жүрөгүң таза болсо болду, Аллах Тааламдан жакшы ойдо болсоң болду. Тигил адам бар, намаз окуйт, аагананда мен намаз окубайм, бирок мен жүрөгүм таза, мен деле Кудайга ишенем. Эч кандай жүрөгүмдө, оюмда жаман кир, оюм жок. Аллах Тааламды мен жакшы көрөм, пайгамбарды мен деле жакшы көрөм, мен деле мусулманмын деп өзүн алдап жүргөн адамдарды эмне бирөө кыйналып, ыйман келтирип, амал кылып жүргөн адам менен сен оюң менен эле жакшы ойлоп койсоң жетип албайсың. Мына Алла Тааламдын адилеттүүлүгү. Бул автор эмнеге буга мен узак токтолдум дейт. Себеби көп адамдарды көрдүм дейт. Ушинтип бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарды. Бул дүйнөдө да жактырбайт тургандар, бул белгилүү эле мыйзам. Жакшы ойлойсуңбу, жакшы сүйлөйсүңбү, жакшы үмүттөсүңбү, чырайлуу ойлойсуңбу, анын баары жакшы экен. Бирок амалың гана дейт. Бирөө деле бирөөгө карыз акысын бербейт, анан сураса айтат да, сен жөнүндө жакшы ойлойм, сени жакшы көрөм, сени урматтайм, сыйлайм, үмүтүм сага зор, мындай десе баш тартпай акчам бер дейт да. Канчадан бери келиштик элек кой гана деп. Бул турмуштук жашоодогу адамдын эч ким жактырбайт мындай. Анан ушул нерсени, ушул амалды Кудайга түртүп коюп атат. Эмне деген бул төмөндүк. Эмне деген жаман ойлук. Аллах Таалам ушундай нерсеге, ушундай ойдо болушка Аллах Таалам данышмандыгына доо кетирүү да бул. Аллахка ылайык келбеген ой да, пикир да. Бул жакшы ой эле шылдыңдоо да бул, Кудай Таалам. Алла сактасын. Аллах Тааламдын данышманына дал келбеген ойдо болгон адамдар бул. Данышман деген эме? Данышман деген ар нерсени өз ордуна койгон. Аллах Таалам ушундай. Кимге азап берсе, ошол адам татыктуу азапка. Кимге ырайымга бөлөсө, ошол адам ырайымга бөлүүгө татыктуу. Аллах Таалам өз ырайым менен ошого кошуп берет. Ошон үчүн бул бөлүмдү узак, узун деп көрбөгүлө, анткенди буга муктаждык чоң дейт. Айрыкча Аллах тууралуу чыныгы жакшы ой менен өзүн өзү алдаган адамдарды айырмалап билиш үчүн. Дагы бир нече аяттарды автор келтирди берди. Бул Бакара сүрөсү 218-аят.
Innallazina amanu wa amilus solihat. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatalloh. Wallohu g'ofurur rahim. Аллах Тааламга иман келтирип, жана хижрат кылгандар, жана Аллахтын жолунда күрөшкөндөр, алар Аллах Тааламдын ырайымын үмүт кылышат. Аллах Таалам чындыгында кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү деди. Автор айтат, мына ушуларга Аллах Таалам үмүттүн ээлери. Мындай айтканда булардын үмүтү четке кетпейт. Булар чыныгы кечиримге дуушар болот, ушулардын үмүтү акталат. Мына ушул үмүттүн негизине эмнеден келип чыкты? Иман келтирип, анан хижрат кылып, Аллах жолунда күрөштү булар. Жанагы Меккеде мушриктер кыйналып, Меккеде мушриктер күн көргөзбөй мусулмандарга кыйнаганда эмне кылган? Хижрат кылган го. Бир бөлүгү Эфиопияга кеткен, бир бөлүгү Мединага кетти дегендей. Мына ушуларды Алла Таалам сүрөттөп атат. Сыпаттап атат. Иман келтирип эле ошол Меккеде даяр бизнестин үстүндө, даяр үйдүн алдында жашап отуруп калган жок. Амал кылышты дейт. Ошо иманын сактап калайын деген комфорт жашоосунан чыгып кетишти. Аллах Таалам жолунда күрөштү. Мына ушулар үмүт кылып атат эми дейт, Алланын ырайымын. Мына үмүт деген ушундай болот. Амал менен коштолот деп автор айтып атат. Лал батталин, безделиңдер эмес, валал фасикин, бузукулуктар эмес, жакшы үмүтмүн деп коюп, эч кандай амалдан кур болуп отурган адамдарды айтканын көрбөйсүң Курандан. Батталин деген ушулар, фасик, сөзү бар, амалы жок, үмүтү бар, амалы жок, жакшы ою бар, амалы жок. Булар ушу иман келтиргенин хижрат улуу амалда, Аллах жолунда күрөшүү улуу амалда. Ушулар жасап коюп туруп, анан Аллах Тааламдын ырайымын үмүт кылып отурушту дейт. Дагы бир аятта, Нахл сүрө 110 аят, Сумма инна роббака лиллазина хаджару мин баъди ма футину, сумма джахаду ва сабару, инна роббак мин баъдиха лагафурур рахим. Андан кийин дейт, Аллах Таалам сенин Роббиң хижрат кылгандарга, алар ошол хижраттын алдында кыйналышты эле дейт. Меккеде жана мушриктердин азабына, сынашына, аларга кандай деген азаптар болду да. Ошол сынактан, ошол балейден, кыйынчылыктан чыгышып хижрат кылышты, күрөшүштү, сабыр кылышты дейт. Мына ошондон кийин Роббиң буларды кечиримдүү, ырайымдуу, мээримдүү деген аятта айткан. Мин баъдиха лагафурур рахим. Билесиңер, кандай кыйынчылыктарды көрдү. Буларга Аллах Таалам мээримдүү, кечиримдүү деп айтып атат. Сабыр, жихад, баштарынан кандай кыйынчылыктарды көрүштү, үйлөрүн таштап кетишти. Себеби ошо иманын сактап калышка ушул жол табылды. Ушулардын баарын эскерген, аяттын аянда эскерди. Мына ушуларды кечиримдүү, ушуларга мээрим төгүлөт, себеби ушул амалдарды жасады. Мына ушул үмүт деген эмне, жакшы ой деген эмне экенин адам билсе, туура түшүнсө, мына ушунун өз ордуна коет. Ал эми караңгы, түшүнбөгөн, чынчыл болбогон адам өзүн өзү алдайт. Өзүн өзү алдайт. Ошон үчүн бул бөлүм өтө улуу. Канча адамдар себеби ушул жактан ооруп, ушундай түшүнүктөр менен ооруп чыга албай өтүп кеткен дейт. Ушул нерселерди жакшы түшүнүп алса адам, эң чоң себептерден тозоктон кутулушка, Аллах Таалам ырайымы менен бөлөнүшкө, бейишке киришке, бул дүйнөдө жана ахиретте туура жашашка, бактылуу жашашка. Мына шейх башынан баштап ушул туура эмес түшүнүктөрдү бөлүп ирет деп айтып келатты. Анан дуада адашкандарды айтты, тагдырга таянып алгандарды айтты. Дуа жөн эле ибадат. Дуада тагдырыңды өзгөртпөйт, пайда зыяны деле жок, жөн эле бул ибадат деген аларга ротторду айтты. Дуа пайда бербейт дегендерге айтты, себептерге таянып алгандарга айтты. Ушунун баардыгы жалган экенин айтты, жооп берип келатат. Анан бул жакка келгенде ошол дагы бир ушундай да туура эмес түшүнүктөрдүн бири, туура эмес ой, адамдын ою. Бирок шайтан аны кантип актап койгон? Сен жаман ойлогон жоксуң. Сен Кудай жөнүнөн жаман ойлогон жоксуң. Сен Аллах Таалам кечирет деп атасың. Ырайымына бөлөнөм деп атасың. Ушундай жакшы оюңду кантип Аллах Таалам актабай койсун? Кантип Аллах Таалам сага жамандык берип койсун? Оюң таза болсо, абалың таза болот деген кур үмүткө байлап койгон. Шайтан дайыма адамды кур үмүткө кылат. Андан ары мына ушул адамдар, жана жихад кылгандар, көчкөндөр, хижрат кылгандар, иман келтирген, сабыр кылган, ошондой кыйынчылыктар кылган адамдар дагы бир пайда ошол иманына, амалдарына, жакшы кылган иштерине таянып отуруп алган жок. Эми биз кирбесек бейишке билбейм, ким кирет анда деген андай түшүнүктө болгон жок. Неге десе биз иман келтирдик, амал кылдык, ушундай жакшы иштердин баарын жасадык деп отуруп алган жок. Не кылды? Ошол жерде эле алардагы иманын күчтөндү, үмүтүн, коркуусун бардыгы жүрөгүндө турду.
ушунча амалдарды кылып атса да, бейиштен үмүт кылып, Алланын ырайымына үмүт кылып, бул деген адам амалына да таяна албасын деген сөз. Шайтан кээде бул жагынан сен кутулуп келесиң да, жашынакай болуп кой, амал кылыш керек экен, амалсыз жашоо болбойт экен, ырайымына жете албайт экенмин деп амалга түшкөндөн кийин экинчи жагына шайтан сага түртөт. Экинчи ооруга сени түрткүзгү келет. Ал кандай десе, экинчи жүрөк ооруда сенин амалыңа таяндырып коет. Мына машалла канча жылдан бери намаз десең намаз, сен арак ичип көргөн эмессиң, сен бузук иш кылган эмессиң, сен таза адамсың, сен өзгөчө адамсың. Сен кирбесең ким кирет бейишке? Ана ушул жерден адамдын жүрөгүнө текеберлик, менменсинүү, өзүн адамдардан үйдө көрүү. Анан не кылат? Эмнеге таянды бул? Кудайдын ырайымына, кечиримине таянган жок, өзүнүн амалына таяна баштайт. Ушул амалдар менен мен кирбесем ким кирет бейишке дегендей түшүнүккө барат, Кудай сактасын. Мына сахабалар, табииндер мындай болгон эмес. Жанын берсе да бул дин өмүр өткөнчө жалынып, жалбарып, ыйлап, Аллахтын ырайымын үмүт кылып, кечиримин үмүт кылып, тозогунан коркуп өтүшкөн. Коркуу менен үмүттү чымчыктын эки канатындай кылып өткөн. Ал эми жанагы эки тараптагы адамдар экөө тең адашкандар. Ыйманына, амалына таянып алып, тозоктон коркпой, болду гарантия алгандай, кепилдик алгандай жүргөндөр. Булар да адашкандар. Амалына таянып алгандар. Экинчиси кур үмүт кылгандар. Ыйманым бар, үмүтүм бар, жакшы оюм бар деп, бирок амал кылбагандар. Булар дагы адашкандар. Ал эми ахли сунна вал жамаат, туура жүргөн мусулман адам үмүттү дагы, коркууну да байлап, амалды да кылат, жакшы үмүттү да кылат, экөөнү тең салмакта алып жүрөт. Ошол учурда тозоктон да коркот, түшүп калуудан. Ошол учурда бейиштен дагы, кирбей калышынан дагы коркот. Ошол учурда Аллах Тааланын ырайымын дагы үмүтүн үзүп салбайт, кечиримин үзүп салбайт. Ушунун баардын тең салмакта алып жүрөт. Мына ошондо адамдын амалы чырайлуу болот, ою да чырайлуу болот. Өзүн бейиш ээлериндей кылып, бекем бир кепилдик алгандай кылып жүрүп калбайт. Ошол учурда эле тозоктон да коркуп, Аллах Тааланын ырайымын үмүт кылып жашайт. Көрдүңүздөрбү, кандай кыйынчылыктарды көргөн сахабалар. Ушул диндин артынан, исламдын артынан кедей болуп калышкан. Мен деген бай сахабалар. Ушул ыйманга киргендигинен артынан майып болуп калышты айрымдар. Ушу исламга кирип, ыйман жолунда жүргөндүгүнөн сыноонун артынан өз үйүнөн айрылып калышты. Меккеде канча деген бизнесмен сахабалар бар болчу. Элестетиңиз, 20-30 жылдан бери жайгашып, сонун ушул жерде туулуп өскөн жериңизден пайгамбарды ээрчиген үчүн сизди бойкот кылып атат, үйүңүздү талкалап атат. Же болбосо ал жерде жашаттырбай атат. Же жашай бер, тынч бол, диниңди жашырып жүрө бер дегендей. Алар ушу динин сыртка чыгарабыз, жакшы. Ал пайгамбарды ээрчийбиз, Алла Тааланын буйругун аткарайын, ырайымынан бөлөйүн, жакшылыгын амал кылып, ушул жерден чыгып кетишти. Кыйынчылыктарды көрүштү. Мына анан барып үмүттү дагы кылды, ошол учурда абалды дагы тозоктон коркуп жашашты. Мына ушул себептерди жасашты дейт. Ырайымга бөлүнө турган, кечиримге дуушар боло турган кадамдарды жасашты. Андан ары автор сөзүнөн айтат: канча деген адамдарды көрдүм, карапайым адамдардан, Алланын ырайымына, кечиримине, айкөлдүгүнө, жоомарттыгына деп ушуга таянып алган адамдарды. Ошол учурда алар Аллахтын буйругун да жоготту, тыюусун да жоготту. Алар Аллах Тааланын каттуу азап бере турганын унутуп калышты дейт. Кайсы бир адамдар бузук иштерди кылып келе турган болсо, алар кутула албайт экенин билген жок дейт. Мына ушул бир тарапка эле таянып жашап калышкан. Кечиримине, айкөлдүгүнө, жоомарттыгына, ырайымына деп. Мына ошонун айынан не кылды? Буйруктарды аткарбай койду. Тыйгандардан тыйыла албай койду. Кимде ким Алланын кечиримине таянып, күнөө ишти жасай бере турган болсо, ал көкбет жанагы эркелеген чойроңдогон адам балдар болот го. Ата-энеси эч тыйбайт. Не кылат? Ошол баласынан азап жейт келечекте. Фахуал муанит деген мындай көкбет, өзүнүкүн бербеген, көгөргөн мындайларды Алла Таалам катуу жазалайт, Кудай сактасын. Асарларда көп келген. Күнөөлөрдү жасап улантып берет, ошол учурда Аллахтын кечиримине да таяна берет. Тобо кылайын деген ою да жок. Алымайт. Сен Аллахка баш ийбей эле ырайымынан үмүт кылып жиберишиң, бул өзүңдү өзүң кор кылганың, бул акмактык дептир. Бул дүйнөдө ким урдаган болсо, 3 дирхам урдай турган болсо, колу кесилет, шариатта билинет. Көлөмү бар да, мына ошондо 3 дирхам урдаса, колу кесилип аткандай болсо, денеңдин бир мүчөсүн кесип салат. Колуң кесилип кетет. Бул Алла Таалам койгон мыйзам. Эми сен акыретке болгон азаптан кантип амандыкта, тынчтыкта, ырайымга таянып, кечиримге таянып атасың? Эгер ошондой мыйзамы иштесе, анда бул дүйнөдө эле колдор кесилбейт эле, баштар чабылбайт эле.
жана күйөөсү бар же аялы барлар ташбаранга алынбайт эле. Жанантип 80-90 балык урулуп майып болбойт эле. Кандай деген бул дүйнөдө эле мыйзамдар бар. Эмнеге анда Алла Таала аларды кечирип, эч нерсе болбой туура түшүндүрүү ишин жүргүзүп койгула. Колу майып кылбай, өмүр бою колу жок. Андай жок шариатта. Урдадыбы колунан айрылат. Өлтүрдүңбү, өлөсүң бул дүйнөдө. Аялың болуп туруп же күйөөң болуп туруп зына кыласыңбы, ташбаранга алынасың. Ушуларды Алла Таалам кечирген эмес. Мына ушундай мыйзамдар шариатта бар. Ушул дүйнөдө Алла Таалам коюп койгондой. Кантип сен акыретке бараткан жолуңда Аллахтын азабына жеңил карайсың. Кантип амандыкта, тынчтыкта, кечирим ырайымына таянып аласың. Анда ушул кечирим ырайымы эмнеге бул дүйнөдө иштеген жок? Шариаттын мыйзамдарын эмнеге иштеген жок? Эмнеге ушундай суроону өзүңө берген жоксуң дейт. Ушул доорунда жашаган карапайым адамдарга Ибн Кайым рахимахуллах берип атат суроо. Эмнеге? Субханалла, мына ушундай кылып адамдарды шайтандар алдап койгон. Шейх Солих Фаузан хафизаллах. Көп деген караңгы адамдар түшүнбөгөндөр Курандагы аяттардын далилдердин бир эле учун, бир тарабын гана алышып алат. Экинчи тарап таштап коюшат. Аллах Таалам Куран аяттарда өзүн кечиримдүү, ырайымдуу деп айтканы менен башка аяттарда же уландысында турат, ал катуу азаптайт. Сенин Роббиң адамдарга кечиримдүү, көп зулумдарын кечирет. Ва инна роббака лашадидул иқоб. Ушул аяттын уландысында ошондой эле сенин Роббиң азабы катуу деген. Катуу азап ээси деген. Гофирит тауби, гофирит замби, ва кабирит тауби. Аллах Таалам күнөөлөрдү кечирүүчү, тообаларды кабыл кылуучу, аят уланд, шадидил иқоб. Жана азаптарды да берүүчү. Катуу азапты да берүүчү. Кандай күнөөнү кечирүүчү болсо, так ошондой тообону да кабыл кылуучу, кечирүү. Жана ошондой эле азапты да катуу берүүчү. Тообосу кабыл кылынбаган, күнөөсү кечирилбеген адамдарга азабы да катуу. Эмнеге башка аятты алат да акыркысын окубайт? Эмнеге муну таштап коет? Эмнеге мунун мааниси эмне деп түшүнүшпөйт? Кимге кечиримдүү экен? Ыйман келтирип тооба кылганга. Кимге кардуу, ачуулуу, азабы катуу экен? Капыр кылып, Аллахтан жүз буруп, көгөрүп, буйругун аткарбай, тыйгандан тыйылбай, жүз бургандарга дейт. Эгер Аллах Тааламдын ырайымын үмүт кылсаң, анда баш ийгин. Шейх айтат, бул дүйнөдө деле бир бай адамга барсаң, ошодон бир кажетиңди чечип алайын деп атсаң, акча сурайын деп барсаң дейт. Анан барып алып эле ал адамды сөгүп атсаң, тилдеп атсаң, анан буйругуна каршы келип атсаң, ошо адамдын сөзүнө. Сен ойлойсуң ошо адам сага бир нерсе берет. Эгер сен бир нерсеге жетем деген үмүтүң болсо, ошол үмүтүңө жете турган кадамдар жасагын. Ал эми сен үмүтүңө каршы келген кадамдарды кылсаң, ал үмүтүң ишке ашпайт бул. Бул ката түшүнүк. Анан шейх сөзүнүн аягында мына адамдын үрөйүн учурган, таң калып коркута турган абалда бул дүйнөдө ушундай Алла Таалам чек мыйзамдарды койгон. Урдаган адамдын колу кесилиши, өлтүргөн адамдын кайра өзү да өлүшү, өлтүрүлүшү. Үйлөнбөгөн бала эгерде зына кыла турган болсо, жанагындай балак чабылышы, аялы же күйөөсү болуп зына кылса, ташбаранга алынышы. Пайгамбар алейхиссалам доорунда бул мыйзам шариатта бар, болгондой бул ишке ашпай турат да. Сауд Арабияда бүгүнкү күндө ишке ашат, кылыч менен башын топтой чабат. Аны топ адамдар аткарбайт, уруулар аткарбайт, аны мамлекет башчысына тиешелүү. Эл башчылары ошол тийиштүү мекемеде, тийиштүү ошол мамлекет тараптан бекитилген эл башчылары ишке ашат муну. Мына ушундай өкүмдөр бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Бул дүйнөдө эле дейт. Эми акырет маселеси кандай болот? Буларды эч кандай Алланын ырайымы камтып кеткен жок го дейт. Ушул нерсенин баары бүгүнкү күндө ишке ашып атат. Себеби дегенде булар андай нерсеге татыксыз. Ушундай күнөөнү кылсаң, ушундай болот деген мыйзам жазылган. Мына ошол нерсе бул дүйнөдө да ишке ашып келет. Уурдаган эркек болобу, уурдаган аял болобу, колдорун кескиле деген. Аллах Тааламдан болгон жаза болсун буларга. Wallahu азизун хаким. Аллах Таалам күчтүү жана данышман деген. Аллах Таалам ырайымдуу жана ошондой эле Аллах Таалам каардуу. Өзүнүн кулдарына Аллах Таалам капырдыкты каалабайт. Бирок Аллах Таалам кечирет тооба кылган жана иман келтирген адамды. Жана солих амалдар жасагандарды. Ким Аллах Тааламдын кечиримине түшкүсү келсе, анда себептер жасасын. Ал эми ким Аллах Таалам жөнүндө жакшы ойдо болуп, бирок амал кылбаса, бул алсыз адам, өзүн өзү алдаган адам. Мына ошон үчүн хадистин аягында Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сураган эң акылдуу адам деген, ушуну эстеп жүрүңүздөр туугандар. Бүгүнкү күндө ар ким ар кандай айтып атпайбы? Пайгамбар алейхиссалату вассалам жооп берген. Аль-Кайис деген акылдуу адам. Эң акылдуу адам өзүн өзү эсеп кысап кылган, өлгөндөн кийинки кадамга даярдык көргөн адам. Ал эми эң алсыз адам кур үмүт кылып, Аллах Таала менен жакшы ойдо болуп, бирок
өзүнүн нафсине ээрчиген адам. Эмнени кааласа ошону кыла берет ал. Өзүн өзү башкара албайт. Ай бул туурабы, бул туура эмеспи, бул пайдабы, бул зыянбы, бул убактым жөн эле текке кетип аткан жокпу, эмненин үстүндө иштеп атам, таң атса кеч кирип атат, кеч кирсе таң атып атат, жумам өтүп атат, айым өтүп атат, жылым өтүп атат. Акыркы бир айда кандай болду абалым? Намаздарым ордундап эле жүрүп атабы, зикирлерим аткарылып атабы, зулум кылган жокмунбу эч кимге деп адам өзүнө эсеп кысап кылып турат. Жумалыгын, айын, бир жылын, күнүн. Мына ушул адам чыныгы акылдуу адам. Мандана нафсаху деген өзүнө өзү эсеп кысап, өзүнө өзү контролдойт, өзүнө өзү отчет берет. Эмне кылдым? Кайсы жакыман алсырып атам? Эмне шалакылык болуп атат? Алсыз болгон жерлерин кубаттайт. Кайсы амалдарды бекем аткарып калсаган болсо, ошону бекемдейт, туруктуу болушуна кам көрөт. Ушинтип адам нафси менен, шайтаны менен күрөшөт. Ушинтип адам өзүн өзү оңдойт. Эч убакта жеңил карап, мен деген аималар коркосуң бул баптачы. Бул ошон үчүн Ибн Кайым рахимахулло узак токутту болгон да бул нерсе маселеге да. Хасан аль-Басри айтат, өтө көп ыйлаган, көзүнөн көп жаш чыккан адам болгон. Айрым табииндердин көзүнөн көп жаш чыгып берип, так калып калган. Беттин көзүнүн алдында, кожасына. Ушунчо имамдыгы менен, ушунчо илим менен, ушунчо жакшылык жолдо жүрсө да булар коркушкан абалына. Хасан аль-Басринин бир сөзү бар. Мен корком, Алла таала мен өлгөндөн кийин тозокко жөн эле таштап салабы деп. Аллахка касам ичип айтам деген. Сен ушундай бир коом менен отуруп, сага ушундай бир сөздөрдү айтат, же болбосо ошонун артынан сен амандыкта, тынчтыкта болуп каласың. Ал нерсе эмнеге алып барат сени? Акыреттен коркпошко алып барып калат. Бул сага бале дегенди айткан да. Андан көрүкчү ушундай адамдар менен отур, ал сага ушундай маалымат айтсын, сен ошонун артынан акыреттеги тозоктон корко турган абалдай болосуң. Себеби кээ бир адамдар адамдын жүрөгүн ушуга багыттатып салат. Коркпой эле кой. Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп адамды тынчтык, амандыкка алып барып коет толугу менен. Ал адам күнөөдөн да коркпой калат. Ага караганда коркууну сага көбүрөөк алып келсе дагы, мына ошонун артынан акыреттеги болгон коркуудан, абалдан коркуп бул дүйнөгө сени амалга түртө турган кадамдарга алып барат деген сөздү айткан да. Бул жерде канча аяттарда айткандай, адам жакшы ойдо болсо, жакшы ойдун себептерин, амалдарын кылсын. Үмүтүнө жетем десе, Аллах таала жакшы үмүткө, кечиримине жетем десе, анда ошол жакшы үмүттүн кадамдарын, кечиримдин кадамдарын амал кылса, алхамдулилlah адам туура абалда кеткен болот. Анан куру үмүт, мунун бүт шайтандын азгырыктарынан болуп саналат. Аллах таалам баарыбызга туура түшүнүк берсин, туура үмүт берсин. Ушул үмүт менен коркууну чымчыктын эки канатындай бизде коштоп жүрүүгө, ошого практика кылып жүрүүгө Аллах таала насип кылсын. Үмүтүбүз узарып кетип, амалга шалакылык болуп калуудан сактасын. Коркуубуз таштап кетип, амалыбызга шалакы болуп калуудан Кудай сактасын. Үмүт менен коркуу эр шаркак жүрүш керек. Ошондо амалыбыз оңолот. Саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва алихи ва сахби ажмаин. Фанакаллаху бихамдик, шада ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.